Адыл, ойғандың ба? Ооба. Жер тамақ жай. Азыр. Жер ой. Тамағыңа татты болсын. Күндө эртең менен тамакка кайра чакыртып атып келесиң да, я. Азыр жем садиктен тамактанам. Азат, сен бүгүн атайды бала бакчага алып бар. Убактым жок, биринчи сабак текшериш. Текшеришиң болсо эмнеке? Сен мектепке, Адыл университетке, Салима ординатура кетесиңер. Апаңар болсо ысыкта күйүп, суукта тоңуп силер үчүн базарда жанын үрөп жүрөт. Улуулар күчүсүн кам көрүү деген болобу? Анда Салима алып барсың бакчага. Салима дебей, Салима эже дебейсиң. Азыр ооруканада 5 мүнөттүк жыйын болот, кечиксем уят. Садикке барбай ойнчу. Койчу. Сени жалгыз калтырмак белем. Болуп турганда мен алып барайын. Адыл байке менен барам. Университеттеги сабагыңчы? Эч нерсе эмес, үлгүрөм. Көзүң эмне кызарып калган? Мен саат 3-кө чейин компьютерде отурсам. Болдучу кечке тиктебей. Бар жайында. Айрымдар рефератын эмдигиче тапшырып элек. Мен сизди айтып жатам, Салкын. Тапшырам. Качан? Бүрсү күнү. Болуптур, акыркы мөөнөт экенин эстеп коюңуз. Лекциябызды улантабыз. Дистанттык окуу деген эмне? Элестетиңиз. Үйдөн чыкпай туруп, дүйнөдөгү мыкты университеттерден жакшы билим аласыз. Албетте, интернетке чыга алсаңыз, окутуучу сизге үй тапшырманы жөнөтөт. Сиз аны аткарып, кайра жөнөтүп бааласыз. Албетте, баары сиздин даярдыгыңыз чечет. Баишев мырзага дагы бир жолу салам айтабыз. Дагы кечиктиңиз. Жок, сиз келбей деле койсоңуз болот. Сиз баарын окуп салгансыз да. Мүмкүн. Кош. Андай болсо, дистанттык окуунун артыкчылары эмнеде? Бир эле артыкчылыгын билем. Ал кандай? Мугалимдин алдында туруп алып, капкайдагы жемени укпайсың. Болуптур. Отуруңуз. Ошентип. Дистанттык билим алуу бардык чөйрөдө, журналистикадан прикладдык математикага чейин колдонула берет. Мисалы, сиз Вашингтон же Сорбонна университетине өткүңүз келди дейли. Ушул окуу жайлардын сайттарын таап, аларга кат жиберип, кабарлашасыз. Тестирлөөдөн өтүп, студент болуп каласыңар. Жетекчилери менен веб-камера аркылуу түз байланыш аласыз. Кечиресиз, суроом бар. А дипломдагы виртуалдуубу? Албетте жок. Курс же семинар тапшырылганда, же университетти ийгиликтүү аяктагандан кийин сизге сертификат, же диплом кадимки эле почта менен жөнөтүлөт. Сурооңузга жооп бердимби? Эбесе тапшырмаларды карайлы.
Рахмат. Женя, түшүнсөң буйрубасын. Эмне эле Азыков мага жабышты да калды? Менин неемди чакмайын бир да сабап өтө эле, Сени жакшы көрүп калса керек. Аны эмне болсун бечара? Ал деген мурунку супер хакерди уккам. Бирок бир нече жолу чет өлкөгө да чакырышыптыр. Болбой койду дейт. Үйүмдө компьютерим болсо, каякта болсо да иштей берем дептир. Үйүндө эле отура берсе болмок. Универ ал үчүн хобби дейт го. Бирок декандын ордун талашкандар толтура киши. Эл аны шылдыңдап жатат. Аксакал мугалимдер аны кежирдеп коюшат. Мунун баарын кайдан билесиң? Жандосум, сага караганда мен универде көп жүрөм го. Сабак, КВН, анан дагы Мадина, ушул тежик немеден кемсип реферат сурамын келбейт. Мен дагы эч нерсе сурабайт элем. Байкуш. Жада калса чөнтөк телефонда жок. Мага Женя жагат десең, бирок ал сени жактырат окшойт ай. Азыр кайсы пара? параны эмне кыласың? Азыр атайын лекция болот экен. Кайсы лекция? Есімде жоқ. Сифилис жөнүндө, спид жөнүндө. Анда мен качтым. Түндө уйкум калмай калыптыр. Койсоңчу, проректор өзү текшерет экен. Адыл. Жардам бересиңби? Мейли, жардам берейин. Бирок үстөртөдөн эле жазайын. Катуу кетсең шешпейт го. Мейличи. Кана, эмесе баштагыла. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Менин атым Салтанат. Бул Ботөгөз. Бүгүн сиздер үчүн тренинг өткөрөбүз. Биз репродуктивдик ден соолук альянсы деген коомдук бирикменин тренерлерибиз. Бүгүнкү семинарыбыз ВИЧ-СПИДтин алдын алуу деп аталат. Кана ким айтат? ВИЧ деген эмне? Азыр кана жигит сиз айтыңыз. СПИДтин эле өзү, бирок айыгып кетсе болот деп ойлойм. Жакындаттыңыз. Бирок так эмес. ВИЧ адамдагы вирустук иммунодефицит деп чечмеленет. СПИД болсо кабылдап кеткен иммунодефицит. ВИЧ оорунун баштапкы стадиясы. Организмге вирус сиңип кете электе, ал адамды ВИЧ жугузган деп коет. Биринчи клеткалар лимфоцит деп аталат. Аларды хелплер деп коет. Алар менен чогуу супрессор деп аталуучу лимфоциттер иштешет. Бул система биздин организмде кандай иштейт дегенде, лимфоцит супрессор жок. Сиздерге маалымат билеттерин алып келгенбиз. Ойгон бойсун бул. СПИД боюнча кенен таанышасыздар. Презервативдер да бар. Старосталар, бергелиңиздерчи. Баарыңыздарга жетет болуш керек. Группаларга таркап бериңиздер, Презервативдер дагы. Муну аначараак таратып беребиз. Мейлиңиз анда. Рахмат силерге балдар. Атүгүл мен өзүм үчүн көп нерсени белгилеп койдум. Бирок биз сөз менен чектелбейлик. Менин сунушум азыр барып, баарыңар ВИЧ инфекцияга кан тапшырыңдар. Мен ойлойм, баарыңар таза болуш керек деп. Бирок биз эң таза жогорку окуу жай экенибизди көрсөтөлү да. Мен силерге ден соолугубузга аябай кам көрөбүз. Текшерүүдөн өттү. Ар бириңиздер уктуңуздар. Бирок купуя жана жашырын сыр сакталат. Ошондуктан башкалар силердин натыйжаны билип алат деп коркпоңуздар. Ооба ананчы. Кан тапшыруу анализге азыр барасыңар. Башка сабак болбойт. Сабак убагы болгондуктан анализге барбагандарга сабакка катышкан жок деп белги коюлат. Түшүнүктүүбү? Ооба.
Кече эмне? Аппалаштыңар бир. Эмне чулдап атасыңар? Биз анализ тапшырганы келдик. Дарыңар чогуу? Ооба. Кызык. Отуруштан келген жок белеңер? Жок, биздин окуу жай ушундай акция өткөрүп атат. Кызык акция экен, балдар. Эми тынчтаналы, макулбу? Болуптур, макул. Муну дарылоочу мекеме деп коет. Сүйлөштүкпү? Макул. А сенчи, Мадина? Эгерде спид менен ооруп калсаң, эмне кылат элең? Бар чары, андай болбойт. Тыңсыңбы? Тың элемин, өзүңчү. Адыл, сен кезең бар. Кел отур. Жоо кеттик. Мен кирип чыгайын. Саламатсызбы? Саламат. Паспортуңузду бериңиз. Бир суроо. Тыянаа качан чыгат? Эртең каалаган убакта. Группанын старшысысымын. Студенттер сабактан калтырбай эле өзүм келип тыянааны алып кетсем кантет? Жок, болбойт. Бирок проректор тыянага чыккан тизмени алып келесиң деген. Айтып коеюн, анализин ар ким өзү гана алыш керек. Эч кандай проректор купуя сырды ачканга укугу жок. Сизби староста? Ооба. Студенттерге айтыңыз, топуравай эртең каалаган убакта ар ким өзүнүн тыянагын алып келсин. Жакшы болот. Азырынча бошсуңар. Колуңуз менен иштеңиз. Колум менен иште. Эшикти жапкылачы. Сиздин атыңыз Адыл, э? Сиз мурда сайынгансызбы? Сайыныптырсыз, венаңыз жаман экен. Кел кан алайын. Муштумуңду бектүүң. Ал жердегилер. Кандай сотна? Мен де билгендер үчүн. Алло. Бекер эле. Ким бар деле, эч ким жок болчу. Жалгыз туруп алып бийледим. Билесиңер, адамдын каалоосуна жараша анын ким экени билинип калат. Ооба. Мен да бир чупа-чуп жегим келсе, анда менин боюмда бар экени билинип калабы, а? Так ошондой. Чолпон, сен бизге күйөөңдү качан көрсөтөсүң? Көрбөй эле койгула. Сүйүп каласыңар. Келе кой муну. Марлон Брандо. Ооба. Салам. Кечиккендигим үчүн кечирим сурайм. Эч нерсе эмес, кандайсың? Эчтеке эмес. Чарчаганда өңдүнөсүң. Сабакта жакшы уктады албадым. Өзүң иштең кандай? Этнографиядан экзамен тапшырдым. Татал бекен? Татал деле эмес, бирок кызыктуу. Мага эмне келди билесиңби? Боз үйдүн жасалгасы. Үйлөнүү, шан шөкөт салты. Эми сен тапшырдың да. Тапшырбагандачы. Эмнегедир экзамен болуп атканда кыялданып кетиптирмин. Мугалим байкабай калды. Билесиңби, бул деген синекөзгө теңирдин белгиси. Ал эмне белги? Үйлөнүү боюнча билет келиптир. Мүмкүн белгидир, бирок билбейм ал эмне экенин. Синекөздүн үйлөнүү тою ата баба салтында болгон жакшыбы же европалык үйдө болгон жакшыбы? А мага кыргызча болгон жагат. Бирок узун ак көйнөк, аппак фата кийгим келет.
Мен апакай көйнөкчөн элестетчи. Ошондой эле элестетип атам. Тамашалавачы чын айтчы. Чын айтам. Карасаң, кайсынысы жакшы? Бул же бул? Монусу. Мага да ушул көйнөк жагат. Сен мага белек кылган сөйкө менен аябай жакшы жашат экен, Чын эле. Баса. Бүгүн көркөм музейде кызык көргөзмө болот экен. Барып келбейли? Биз театрга бармак эмес белек. Мейли анда театрга кеттик. Мостойго күлүп койсоңчу. Күлдүрбөчү. Азыр сен кайда? Үйгө кетем. Мен сени узатып койсом болобу? А репетициянчы? Репетицияма кечиктим, анан калса кечкисин бошмун. Эсимде болсо мен алыс жакта жашайм. Өзүм эле кетем. Андай деле алыс эмес го. Түшүнбөсөң анда ук. Бүгүн колум бошобойт, кечирип кой. Жакшы кал. Бош. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Адылды чакырып коесузбу? Ким сурап атат? Камила. Камила? Ал азыр үйдө жок эле. Мейли анда. Ананыраак чалайын. Камила, чалбай эле койчу. Адыл жаңы турмуш күтүп атат. Өткөндү козгобойлучу. Аны сүйлөшкөн кызы бар. Жакында үйлөнөт. Үйлөнөт? Кечириңиз. Орundan tara. Sayayım bu Kurmanbek. Мага өлбеген торатың карашыңа сойылсын. Мага өлбеген ол тоғым дораныңа қойылсын. Көрістенің төбесі екі күн қалмай қойылсын. Конечно. Через неделю я все брошу. Адыл эмне кечикти. Түндө кирип кетти. Кудай сактагыла эле. Азыр мен ачалам. Кана? Алло? Алло?
Адыл байке, үйгө келиңиз. Биз сизди күтүп атабыз. Азамат. Адылга сотка сат бербесек болбойт. Кайда жүргөнүн билип турганга. Атаң менен сүйлөшөйүнчү. Азыр өзү деле акча таап калды. Акчасын эмнеге коротуп жүрөт? Ал азыр компьютерге кызыгып жүрөт. Тапканын баардыгын интернет менен дискаларга жумшат. Эмеличи. Жаман ишке барбаса эле болду. Адыл байкем келди. Көрдүңөрбү, мен чалдым эле, ал дароо келди. Кандайсың балам? Кайда жүрөсүң? Күтүп атпайбызбы? Бар жайында апаке. Көңүлүң демейдегиден көтөрүңкү го. Чын эле баары жакшыбы? Кайда жүрдүң? Коркпо болотчу. Алтын экөөбүз театрга бардык. Анан үйүнө чейин жатып койдум. Айланайым. Мен кубанычтымын экөөң элдишкениңе. Алтынай жакшы кыз. Мээримдүү, кайрымдуу, боорукер. Туура. Келинибиз жакшы болчу да. Кудай берсе жакшы келин болот. Баса. Биз камдаган сөйкөнү тартууладыңбы? Эми албетте, мен чага аябай жакты окшойт. Эми кудаларга кийит камдаш керек. Алтынайдын ата энесине. Салт ошондой. Кечинде каяка жөнөдүң? Азыр келем. Билем сенин азырыңды. Эч жакка барбайсың. Атам келсин, көрөсүң. Койгулачы мен тыя бербей. Адыл, иниң менен бир сүйлөшүп койчу. Эч кимди укпай кал. Делегили кишини укпайт. Атаңдан бир көргүлүктү көргөн жүрөт. Атаңдын кыялын жакшы билесиң. Ооба, Азат сени угат болуш керек. Болуптур, сүйлөшөйүн. Ой, Адыл, кандайсың? Сен да справка келдиңби? Ооба. Мен өзүмдүкүн алдым. Эми мактана берсем болот. Мен спид менен оорубайм. Мен бар мактана бер. Адыл, мени реферат менен эмне болду? Кое турчу. Саламатсызбы? Саламат, фамилияңыз? Байышев Адыл. Паспортуңузду бериңиз. Бирдеме болду? Жок. Фамилиям туура эмес жазылып калыптыр. Жок. Жүрүңүз менен. Ушул жерде күтүп туруңуз. Справкаңды алдыңбы? Жок, күтө тур дешти. Рефератты ала келдиңби? Ооба. Тиги эмне болгон? Спид болгонун билип калганбы? Мүмкүн. Бул спид борбор эмеспи? Могу кабинетке кириңизчи, Байышев. Реферат жаныңдабы дейги? Ооба, чыкканда берем. Адыл, кечке күтө беремби? Мен күтпөсөң кой. Отуруңуз. Атыңыз Адылбы? Ооба. А мен Эльмира Исановна.
Адыл, сиз ВИЧке кан тапшырдыңыз. Эмне себептен? Бүт курсуз менен тапшырылат экен. Кызык. Жөн койсо тапшырмак эмес турбайсыңарбы? Мүмкүн. Сизге бир кезде кан койгон беле? Жок. Адыл, жакшыраак ойлонуп эстесеңиз, жүрүм турумуңузда мисалы коргоосуз жыныс катнаш же таза эмес шприц аркылуу баңги зат колдонуу же эркек менен секс болгон жок беле? Эч кандай эркек менен секс болгон эмес. Кечириңиз. Түшүнсөңүз Адыл, азыр сиз экөөбүз ачык сүйлөшөлү, эстейли, ойлонолу. Эмнеге? Ачык катнаштар болгон. Шприц. Сиз мага шектенип атасызбы? Түшүнсөңүз Адыл, сизге кыйын болот. Бирок угузуп коеюн. Анализ көрсөткөндөй, сиз ВИЧ жугузгансыз. Эмне ушундайбы? Айла жок чындык. Сиздин каныңызды 2 сыйра текшерттик. Сенде азыр СПИД же жуккан иммунодефицит жок. Бирок вирус бар. Сенин организмиңе ал зыян келтиргиче далай жылдар өтөт. Сен жашсың, күчтүүсүң. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң, далай жылдар бою ден соолукта аман соо жүрөсүң. Түшүнүп турам, сага кыйын болот. Бирок бардыгы өзүңдөн. Сен кандай чечсең, ошондой болот. Эми эч кимди жуузбаш үчүн үйдөн кетиш керекпи? Жок, андай эмес. Үйдөгүлөргө эч кандай коркунуч болбойт. Күнүмдүк тиричиликте казан аяк сүлгү аркылуу бул вирус жукпайт. Ошон үчүн үй бүлөгү менен жашай берсең болот. Бирок сенин тиш щеткаң жана сакал алгычың менен эч ким пайдаланбасын. Суудан ортогочу. Эми муну эч кимге айтпа. Азырынча адамдар ВИЧ инфекциясы бар кишиге мамиле жасаганды билишпейт. А мен сага каалаган убакта жардамга келем. Телефонум болсо бул. Адыл? Адыл? Сен мени угуп атасыңбы? Адыл? Мени түшүнүп атасыңбы? Ооба. Кете берсем болобу? Албетте. Кааласак ушул жерде отуруп турсам болот. Адыл, эмне эле күтүрүп атасың?
Убактымдын баары өлдү. Кайда баратасың эми? Же мени атайын артынан чуркатайын дедиңби? Бар чары. Сага эмне жин тийдиби? Соосуңбу дейги? Сен эмне өлгүң келип атам? Бутуң атты. Ооруканага алып барайынбы? Жок эчтекен. Адыл. Жоголары. Сен түшүнсөң, тажатып бүттүң. Эмне? Кел жирек десе. Өзүң жогол. Адыл справкасын алдыбы? Алса керек. Кайдан билем? Чыкканда рефератты берем деп коюп, ошо ойдон бербей кетти. Ушунда бир сыр бар эй. Эмне? Адыл ВИЧ жугузуп алып жүрбөсүн? Койсоңчу, кантип эле? Ошентип эле, көрүнүп эле турбайбы? Жинденип, машинанын алдына кирип кете жаздады. Көрбөдүңбү? Же сенин айыңданбы? Мүмкүн. Сеники туурадыр. Ал өзү сабыркап атса, мен дагы реферат деп. Айтты жогол деп. Ким деле болсо ошо этмек. Эми ага өчөшпү, жазасын албадыбы? Мына эмесе. Эмне деп атасың? Эми эмне болот дия? Эмне болмок эле? Ит эле болду, жөн жүрбү, сооп болот. Мадина элестет, эми өлөт да. Койсоң чары, эми эле ачууң келип атпады эле. Кайра аяп калдыңбы? Албетте. Эми аны аяш керек да. Же сага баары бирби? Эмнеге аямак элем? СПИД жөн эле жуга өрбөйт. Таш болсуң эми Мадина. Анан ыйлашым керекпи? Мейли Адил, мен кеттим. Апам эртерээк кел деди эле. Сен дискотекага барбайсыңбы? Барбайм го. Болуп тур анда. Кел отур. Рахмат. Баса, Леонардо да Винчи да түштөнгөн да. Ооба. А бизде эле оокаттанып албайбы? Жок Бека, бүгүн эмес. Иштерим толтура. Жаз кечесине барабызбы? Бека, башка бирөөнү чакырчы. Мен чын эле бошой албайм. Мунун айынан ба? Жок. Ал сенин таанышыңбы? Ооба, таанышым. Сен аны менен жолугушуп жүргөнсүң. Ооба. Азырчы? Азыр жок. Ой ulan. Ой ulan. Düş gelip kaldık.
Ахмак, атаңа каяша айтасың? Жашоо кыйындадыбы? Эч нерсе эмес. Меники мындан жаман. Мына тамеки тарт. Тартасыңбы? Чын айтам, инем. Көп жаша, инем. Эчтекемес. Рахматжан. Жакшы бар ғой, Баатыр. Рахмат. Salam жігіт. Ушу мен сені кече ұрып алдым бірі? Сен edесің, сенсің. Дабдырап ушинтип тургансың. Бутуңа атып қалды. Бутун бу? Эч нерсе эмес, басып жүрөт. Жакшы болуптур. Бут деген керек да. Курсак ачтыбы? Билбейм, ачпаса керек. Болбосо жүрү, мен сыйлайм. Анча эмне болду? Эми кандай десем, кырсыгың ушуну менен чыгып кетсин. Менин дагы кардым ачты. Эми компания болбойсуңбу? Жүрү. Жүрү, жүрү.
Мадина, кел анын жөнүндө эч кимге айтпайбыз, макулбу? Себеп? Айтпайбыз ошо. Кокус бирөө угуп калса, досчулугубуз токтойт. Ал вичпи, вич эмеспи мага баары. Эми акырын сүйлөчү, Мадина. Мейли болуптур. Билесиңби? Мен сени азыр жакшы эле түшүнүп турам. Коюңузчу. Мен сага бир окуяны айтып берейин. Жашоону сүйгөн бир ак көңүл адам болгон экен. Ал саякаттаганды жана үй бүлөсүн жакшы көрчү экен. Чоң машинеси бар экен. Далай жүктөрдү ташып, ягы Россия менен Германияга, ягы Кытайга чейин бар. Ар бир келген сайын ал киши аялына, балдарына белектерди алып келчү экен. Анын 2 баласы болду экен. Анан достор да көп экен. Бир сөз менен бактылуу киши экен. Атаганат бириген дүнүйөдө. Билесиңби, чоң машина менен айдап жумалап кете берет эмеспи? Анан не түркүн айылдар, кыздар жолугат дегендей. Эми өзүң билесиң, биз шайтандап кетет эмеспизби? Ошентип жол сайран кырып жүрүп жаңылганымды кийин айтор бир балеге туш келип иштеп коет экен аны. Менин ошондогу абалымды көрсөң, жолдоштор да жок отто. Баары тең атташпай кетишти. Айлаганча ошондой башка түшсө, вич менен да жашоого көнүп калдым. Атам менен апам Атайчыкты алып Алмазбай кенкине конокко кетишти. Азат Кояй деген киши жок, көчөлүп эле калды. Атамдардын жоктугунан пайдаланып атат. Эркекче сүйлөшүп койсоң болмок. Сен угат эле. Адыл. Адыл. Каяктасың? Сен мени такыр эле укпай калдың го? Эмне? Бүгүн сабак бардыңбы? Жок. Эмне болуп атасың? Сайын алдыңбы? Жок, Салима. Тамырыңды көргөзчү. Мен сага алып айтмак белем. Мен сайынбайм. Эч кандай банкноттарды колдонбойм. Мен сага калп айтпайм. Алтынай менен бирдеме болдубу? Жок. Алтынайдан башка кызың жокпу? Мүмкүн мурункулардан. Эмне деп атасың? Башка эч ким жок. Анда эмне болуп атасың? Бир нерсе болгонун көрүп турбаймбы? Салам. Салам. Адыл, кечирип кой. Сага качырып кирип келгенимди. Тиги спидбюроодо мага реферат берем деп убада кылып коюп, аяктан капа болуп чыктың го. Баса справкаңды алдыңбы? Сенин ишиң эмне? Менин жардамым тийип калат деп ойлодум эле. Мага эч нерсенин кереги жок. Адыл, мен рефератка келдим эле.
Реферат? Ооба азыр. Ой, Салкын, кандайсың? Саламатсызбы? Эмне босоодо турасың? Кир чай ич. Бул реферат кыла келген кетип атат. Жакшы бар анда, келип тур. Салкын, сенден суранам. Кече мен спид борбордон көргөнүңдү эч кимге айтпа. Мен ушинтип чечтим, эч ким билбесин. Макул атым, эч кимге айтпайм. Ошентсе да менден жардам керекпи? Керек эмес, унут. Жакшы бар. Кызым, сага эмне болду? Жөн эле. Жок. Сен башкача болуп турасың. Мен көрүп турбайм. Бул сөз экөөбүздүн ортосунда калсынчы. Экөөбүздөн башка эч ким билбейт. Бизди бая күнү спидке кан тапшыртырбады беле? Сенин эсиңде барбы? Ошол. Анан менин бир группалашым тиги ВИЧ жугузуп алыптыр. Кудай сакта. Бале болгон турбайбы? Кантип кокуй? Мен кайдан билем? Бизге айтышкан банги заттар аркылуу жугуш мүмкүн деп. Кан куюштурганда, кан алмаштырганда же жыныстык жоо менен жугат деп. Сен аны менен болгон жок беле? Словно кто-то плачет, и грустно на душе. Ждешь миг своей удачи, и только рядом нет уже тебя со мной рядом, и не хватает